Мен миллионер болушум керек экен деп койдум. Мындай жашоодо деле ушундай да. Китеп окуган адамдар кандай чөйрөдө жүрбөсүн баары билинет. Сиз китеп окуйт окшойсуз дейт го. Анткени бир статистика бар да. Билим ала бересиң, бирок бербейсиң. Демек сенин алган билимиң нөлгө барар деп эсептелинет. Китеп окуп жашоосунда колдонбогон адам китеп койгон текчеден айырмасы жок дегенчи. Дейт да. Демек ошол 30% чындык тарыхты ушунча мындай камтыган болсо да, ушундай китеп пайда болсо, эгер 100% жазылганда бул китепти биз жаздык кылып жатмак экенбиз деп коем да. Ушундай керемет киши болгон экен. Кызын берип атып, өзү бай, бардар киши болсо дагы, кой күйөө балам сунуп калбасын деп, эң жөнөкөй той кылып узатып койгон экен. Мындай кылбай элечи. Характер обязательно. Биздин характер жесткий. Бизге пите десең мындай болбойт да. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Турарбеков Маек YouTube каналыбызда буйруса мен сүйгөн китеп долбоорубуз уланууда. Бүгүн бизде бир өзгөчө коноктордун бири Урмат Турдуматулуу байкебиз. Ассаламу алейкум байке, кош келдиңиз. Аллах разы болсун. Урмат School окуу борборунун негиздөөчүсү, ошо бала тарбия боюнча тренерси. Тренер. Өзү кесиби боюнча куруучу экен, журналист байкебиз. Азыркы учурда дагы бир окуу жайды бүтүрүп атыптыр, тарых факультетин. Андыктан азыр келиңиз, ден соолук иштериңиз баары жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр, рахмат. Азыр өзүңүздүн ишиңиз, ошо окуп жаткан окууңуз тууралуу кененирээк бөлүшүп өтсөңүз. Биринчиден Аллах разы болсун. Кудай Таала ишиңиздерге береке берсин. Соц тармакта атыңыздар чыгып, келечекте ошо эл агартууга чоң салым кошуп жүрө бериңиздер. Буюрса биргеликте. Учурда биз Урмат School эне жана баланы өнүктүрүү борбору окуу жайда иш алып барып атабыз. Бул окуу жайдын ачылганына 3 жылга жакын болуп калды. Ушул аралыкта бир 8 миңге жакын окуучуларды, 15 миңден ашуун ата-энелерди, 1,5 миңден ашуун мугалимдерди окутуп жетиштик. Окуучулар, ата-энелер, мугалимдердин баардыгы негизинен ушул адамдык күчтүү жөндөмдөрүн өнүктүрүүгө багытталган курстардан өтүшөт. Мисалы үчүн окуучулар бүгүнкү күндө жашоодо жеңил мындай өзүнүн жашоосун уюштуруусу үчүн көптөгөн жөндөмдөрдү калыптоодо ата-эненин жана мектеп программасынын күчү жетпей атат. Эмнеге десе, биринчиден мектепте ал программанын өзү жок. Ата-энеде ал жөндөмдү бар болсо деле баласына үйрөтүүгө убактысы жок да. Биз ушул нерселердин баарын эске алган абалда адам жашоосун жеңил уюштуруусу үчүн, же болбосо проблема болсо деле аны жеңил чечүүсү үчүн кандай жөндөмдөр керек? Ошолорду карап туруп эле ошол жөндөмдөрдү пайда кылуучу көнүгүүлөрдүн негизинде окутуп атабыз. Мисалы үчүн адамдар менен оңой тил табышуу, адамдардын акысын бере билүү, тактана сүйлөө, оюн эркин айтуу, коркпой сүйлөө, ата-энеге кызмат кылуу, билим алуу адаты, китеп окуу адаты, мугалимди сыйлоо, туруктуу аракет, убакытты туура пайдалануу, убагында уктоо, убагында туруу, туура тамактануу да. Ушундай нерселерди биз мындай теориялык эмес да, бул теориялык эмес. Эгерде туура тамактансаң беде эмес да, туура тамактанууну реалдуу жашоосуна коесуң. Тактана сүйлөөгө үйрөтөсүң, машыктырасың, тренировка. Машыкпайынча адамда жөндөм пайда болбойт да. Ошо биздин курстар негизинен 80% практикадан тагыраагы, көнүгүүлөрдөн турат дагы, 20% ошону түшүндүрүүгө багытталган теориясы камтылат. Жыйынтыгында окуучуларды дагы, ата-энелерди да, мугалимдерди да чогуу окутканыбыз үчүн эффективдүүлүк аябай жакшы болуп атат. Жана бүгүнкүгө чейин ушу эл батасын алып иштеп келип атабыз. Эң соңунда ийгиликтерди карайбыз. Анан окуп жаткан окууңуз тууралуу. Эмне үчүн азыркы учурда, мисалы мындай го, жаш кезиңде университет тандаганда бирөөнүн таасири алдында же коомдун таасири алдында тандап алышың мүмкүн. Анан сиз азыркы учурда өзүңүз тандап, баягы анализ кылып анан тандадыңыз да. Ошол жөнүндө бөлүшө кетсеңиз. Эмне үчүн ушул окуу жай? Негизи, эгер башына бир аз кайта турган болсок, мен куруучулук кесибине 3 жыл окуп калгандыгым бул турмуштун эле бир агымы болуп калды да. Анткени биз өзү өтө оор шартта чоңойдук да, атабыз эрте каза болуп. Анан контракт төлөп окуганга такыр эле мүмкүнчүлүгүбүз болбойт эле. 3 жылдык лицейде куруучулук багытында окуу бул бюджеттик негизде ишке ашкан. Ошол үчүн дагы окууга туура келген тагыраагы. Бирок мен тубаса эч кандай стройкага шыгым жок. Мен келинчегим күлөт да, сен жок дене бир мык какканды үйрөнүп албайт белең дейт да.
Бирок эми ар бир адамдын өзүнүн Кудай таала берген күчтүү жөндөмдөрү бар. Но башка кызыктай жери бар да, мен аны кызыл менен бүткөм. Теориясын кызыл менен бүткөм. Өзүм мен мындай 4 деген бааны жакшы көрбөй окудум да, жалаң 5ке окудум. 9 да кызыл, 11 да кызыл, 3 жылдык колледж, өзүм сүйбөгөн кесип да 5ке окуп кызыл менен бүттүм. Андан кийин үйлөндүк, телерадиодо 10 жыл иштедик. Ошол жактан тааныштык, үйлөндүк. Анан кайната кайненем себеп болду чынында, балам окуп ал. Эгер контракттан кыйналсаң биз төлөшөлү депчи. Ушундай. Анан кесип тандап жүрүп, мен өзүм мугалимдикке жөндөмүм бар экенин билет болчумун. Мугалимдиктин арасынан тарыхты тандаган себеби бар. Эми каналыңыздарга терс таасирин тийгизеби тийгизбейби билбейм. Мен саясат жакшы көрөм. Кичинекейимде президент болом деген оюм бар болчу да. Азыркыга чейин ошол бир амбициям бар, бирок мугалимдикти көбүрөөк жакшы көрүп калып атам саясатка караганда. Бул жаатта дагы элге чоң пайда келтирсең болот экен деп. Айтайын дегеним, тарыхты окусаң мыкты саясатчы болууга жол ачылат деген бардык устаздардын кеңештерин уктум да. Анткени устаздарым дагы мен саясатка бир мындай тубаса характерим бар экенин, жөндөмүм, анан ал жаатта мындай бир нерселерди түшүнө билгенимди билип, балам эгер саясатка барам десең тарыхты оку деген сунуш бергендиктен, эгер саясатка барбай калсам дагы баары өзүм сүйгөн мугалим катары иштей берем деп тарыхка окуп, албетте ал кесип аралыктан окулуп атат, бирок өз алдынча тарыхты изилдөө менде туруктуу. Күн сайын тарых барактарын ачпасам мындай ооруйм да. Ошондой. Азыр Ишен Аларбаев атынан Кыргыз мамлекеттик университетинде тарых факультетинин 4-курсун аяктадык. Дагы 1 жылдан буюрса дипломдуу тарыхчы болобуз. Эң сонун. Мен спорт мектепте окугам, ошол жерде тарых кабинетибиз бар эле да, ошол жерде жазылып турчу да. Өткөндү билбей келечегиңе жол таппайсың депчи. Андыктан тарых өтө маанилүү да. Негизи эле саясатчы болбосок дагы жашоодогу орду аябай маанилүү. Ийгиликтерди каалайбыз, буюрса жакшы окуп бүтүп алыңыз. Анан бүгүнкү сүйлөшө турганыбыз ушу китеп билим тууралуу. Анан биринчи эле биз эң маанилүү сурообузду берсек, биз үчүн адам эмне үчүн китеп окуш керек? Негизи мен өзүм китеп окуганда эмне максат коём да. Аллах таала бизди акыл менен айырмалаганда башка жаныбарлардан. Ал эми акылдын иштөөсү бул эки нерседен көз каранды. Жакшы иштөөсү. Ден соолуктун чындыгынан, анан ошол акылга берилип аткан маалыматтан. Маалымат эң жакшы мындай сиңирип жакшы кабыл ала турган бул китеп. Ата энеден, мугалимден, чөйрөдөн, достордон деле маалымат аласың. Бирок китеп ошол маалыматтарды мындай тартиптелген, системалашкан бир формада берилет. Ынча бул нерсени мындай как свой принимает. Анан менин иштөөсү жакшырат. Демек, китепти окуудан максат Аллах таала берген акылды мындай жакшыраак иштетүүгө. Ошол акыл максатына ылайык иштөөсү үчүн туура маалыматты тартиптелген абалда мээге берип туруу, мени азыктандырып туруу. Ошол максатта биз китеп окуйбуз жана ушул максатка ылайык мээ да иштеп берип атат. Демек, китеп окуудагы максатыбыз ишке ашып атат деп ойлойм. Эң сонун. Демек, акыл жакшы иштеп, дайыма машыгып туруш үчүн китеп окушубуз керек. Албетте, мындай жашоодо деле ушундай да. Китеп окуган адамдар кандай чөйрөдө жүрбөсүн баары билинет. Сиз китеп окуйт окшойсуз дейт го. Анткени китеп окуган адамдын акылы, ой жүгүртүүсү, сүйлөгөн сөзү, берген идеялары баары бир өзгөчөлөнөт, билинип турат да. Салмактуу, башка. Ошого китеп окуудагы бир максат Кудай таала берген акылды мындай жакшыраак иштетүү, өзүнүн максатына, маңызына жеткире иштетүүдөгү негизги булак китеп өзү. Албетте, китеп окуудагы туура китеп тандоо маселеси бул мындан дагы олуттуураак бүгүнкү күндө албетте. Өзүңүз баштап калыңыз. Мисалы, сиз кантип китеп тандайсыз? Биринчи кезекте ыйманыбызды бекемдөөгө багытталган китеп. Биринчи кезекте Аллахты жакшыраак таанууга багытталган, Аллахка болгон кулчулукту жакшыраак аткарууга багытталган китептер. Бул номер 1. Андан ошол нерсени түшүндүрүүгө багытталган, тагыраагы мындай логикага багытталган китептер. Андан кийин заман өнүгүүсүнө багытталган китептер. Анан сөзсүз түрдө тарыхый китептер. Ушул темадагы китептерди окуйбуз, бирок ушул китептердин арасынан дагы реалдуу азыркы менин жашоомдо эмне проблемам бар?
жана мен жардамдашып аткан же мен көмөктөшүп аткан аудиторияда менден жардам сурап аткан, кеңеш сурап аткан ата энелердин, мугалимдердин, балким окуучулардын кандай көйгөйлөрү бар. Ошол көйгөйлөрүнө ылайыктуу темада китептер. Негизинен ушул мындайча айтканда окуган маалымат дароо практикага түшө тургандай болот да. Ошондо билим баягы берекесине чыгат экен. Анткени бир статистика бар да, билим ала бересиң, бирок бербейсиң, демек сенин алган билимиң нөлгө барар деп эсептелинет. Но ты умный, бирок сен нөлгө бара аларсың. Ошон үчүн качан алган билим берилет десе, реалдуу проблемага ылайыктуу билим алсаң, ал дароо берилет. Анткени алдың проблемаңды чечесиң. И бул берекелүү да билим болот. Ошондой. Жаңа сөз бар го, ошол орунду болот окшойт азыр айтсак. Китеп окуп жашоосунда колдонбогон адам китеп койгон текчеден айырмасы жок дегенчи. Мисалы, эме кененирээк токтолсоңуз да, мисалы биз китеп дүкөнүнө кирдик дейли. Анан сиз эме азыр багыттарды айтып өтпөдүңүзбү? Иман, диний китептер, анан тарыхый китептер депчи. Бирок алардын ичинен да тандаш керек да. Ошол сиз эмнесине көңүл бурасыз? Китеп дүкөнгө кирдиңиз, ал жерде ар кайсы багытта китептер көп. Анан адашпаш үчүн эмнесине көңүл буруш керек китептин? Биринчи китепти жазып аткан автор. Биринчи кезекте. Мисалы үчүн мен эми атын айтпай эле коеюн, кичине адепсиз болуп калат, анткени көзү тирүү агай. Түрк бир жазуучунун китептерин жакшы көрүп окуп жүрдүм бала тарбиялоого тиешелүү. Анан кийин өмүр баянын интернеттен издеп карасам, бир аз мындай демократ, анан ислам жааттан эмес, балким европалашкан бир тарбияны өзүнө сиңирген жашоосу бар экен. Ошол өмүр баянын карап туруп, анан китептерине ошол ойдо үңүлсөм, аягы бар эле ошол демократияга, эркиндикке, ушуга уклон кылып койгонун мен байкап аптырмын да. Андан кийин ошол мага тийди да, авторду карамайынча китебин алба депчи. Анткени бизде дүйнөлүк классикада мындай адамдар проблемасын чечүүгө баары билим издейт да. Дүйнөлүк классикалык китептерге айланган мындай багытта китептерди окуй берет, а бирок авторун карабайт да. Автор өзү китебиндеги нерсени жашабаган да. Демек, бул жерде жөн эле бир акыл иштеген, бирок самам деле бактысыз адам китебин окуп, кантип өнүгөт, мен эч акылыма сийдире албаймчы. Келер айтат, китебин окуп пайдаң ала бер да, анан автордун эмне кереги бар дейт да. А исламда негизги эреже бар да. Исламда бир эреже бар да. Диний китептерди жазып аткан автор ким деген. Анын ата теги ким, өзү ким, атасы кандай тарбия берген, атасынын атасы кандай тарбия берген, анын чынчылдыгы канчалык мыктыланган да. Анын чынчылдыгына доо кетирген башка аалымдардын же кошунасынын бир сөзү калганбы, калган эмес. Ушунун баары эске алынат да, анан ошол автордун китеби таразаланат да. Анча-мынча адамдын нараазычылыгын ал кишиге айтылган болсо, китептин салмагы ошого жараша болот да. Кичине мындай карап, этият болуп окуйлу депчи. Ошол сыяктуу китеп тандоодо биринчи кезекте сөзсүз түрдө китептин автору ким? И анда ал кандай тарбияда, кандай ишенимде, кайсыл идеяны карманган киши да. Ошону карап туруп анан китеп тандайсыз. Экинчиси, тандап алдыңыз, анан албетте биринчи кезекте мазмунун караш керек деп ойлойм. Анткени мазмуну бул китептин жанагы эми основасы. Мазмунунда сиздин проблемаларыңызды чечүүгө багытталган темалар камтылган болсо, ал китепти алыш керек деп ойлойм. Мен ушундай эле критерийлер менен китеп тандайм. Анан алып көрүп, эми ал жерде окуганга мүмкүнчүлүк болот. Үйгө келип окуйсуң, кээде ушундай да болуп калат. Автор деле мындай жакшы, мазмуну деле жакшы да, темалары проблемага ылайыкталган. Бирок китеп жазуудагы бир тартиптелген ойду бере ала тургандай мындай бир жөндөмү калыптан элек учурда жазылып калган китептер болот. Андай китептерди кээде барактап атып, аттиңа ушунча мени эткеттир деп кээде ынтып, кээ бир китептерди окусаң сонун да. Ошого мындай китеп ушундай. Азыр бизге алып келген китептериңизге өтсөк, биринчи кайсы китептен баштайлы? Негизи кечиресиз, жашооңузга таасир берген китептерди алып келдиңиз да азыр. Ооба, жашообузга өзүбүздүкүн, анан башкаларга бизден окуп аткан ата энелер, мугалим окуучуларга дагы ушул китептерден көп мисал келтиребиз. Ошондуктан негизи көп эле китеп
чогултуп алып турмун мен. Кечээ сиздин жардамчыңыз чалды болуш керек мага. Ага ушу китептер боюнча сөз кылабыз дегенде, анан мен сүйгөн китеп десе кайсысын апарсам экен дедим. Сүйгөндөрүм көп экен деп. Кечинде кенчем экөөбүз карап ичтер анан моундай китептер чогултуп алыптыр. Анан буга чейин интервью берген каармандарыбызды карасак, алар аябай жакшы көргөн китептерин көтөрүп келиптир. Анан мен деле бир эле китеп алып алсам болот го деп бирөөнү алсам бунусу мынтип жалдырагансыз эле. Ошентип ошондо дагы болбой эле ушу канча 6 китеп алып келиптирбиз. Ооба. Маңызын, түпкүлүгүн, тамырын, аягында айталы. Азыр мындай үстүрттөн баштап кете берели. Мындай бул өтө татаалык китеп, бирок бул китептердин арасында эң жөнөкөй. Сингапур билим берүү системасынын парадоксу. Бул өзгөчө, бул өзү китепте дагы айтылганда, бул китеп мисалы үчүн Сингапур билим берүү боюнча дүйнөдө биринчиге чыкты. Албетте, кээ бир мамлекеттер менен кээде 2-3 мынтип жарышып атат, бирок негизинен Сингапур биринчи орунга чыгып, ошону карманга аракет кылып атат. Мен ушул китепти окугандан кийин Сингапурга баруу сүйүүм пайда болгон. Жана Сингапурга барып келдик, Кудайга шүгүр. Айтайын дегеним, Сингапурда билим берүү акылга байланыштуу жагынан алдыга чыкканын көрүп келдим. Бирок иман жагы ал жакта эми жок, анткени ал жакта диний өлкө эмес экен, ислам динине багытталган өлкө эмес экен. Бирок акылга байланышкан жерлерден үлгү алса болуштай экен. Мисалы үчүн Японияга бара элекпиз, бирок пландап атабыз. Японияга баргандарда айтат го, Японияда иман жок экен, бирок ислам тартибинде жашашат экен дегендей, Сингапурда деле ислам талап кылгандай акылын иштетишет экен. Ислам талап кылгандай билимге ушундай башмоту менен кирип жашашат экен, бирок иман жок да. Ошого бул китептин мындай жөнөкөйлүгү, мындай жөн эле акылды оңой иштетүүгө багытталган, мугалимдер менен оңой иштешүүгө багытталган, мамлекеттик билим берүү системасын оңой эле мындай жолго коюп кое турган бир шаблондор бар. Буну мындай дагы бул китептерден алсыздыгы, бул жерде мындай иман журулушкан эмес. Маселе ошол. Ошого бунун салмагы бар, булардын астында жеңил. Но хотя система бар да. Ошон үчүн Сингапурда парадокс да, билим берүүдөгү парадоксту бардык мугалимдерге сунуштайт болчумун. Мен өзүм да сүйүп окуп атам. Кээде бир баракты кайталап окуйм, анткени мындай татаалыраактай жазылып калган да, ошондой. Андан кийин Сынган кылыч да. Сынган кылыч албетте бул өзүмдүн сүйгөн кесибиме багытталган китеп. Мен Сынган кылычты бүтүрүп мындай сыгач менен алек болуп атканда, мен кадимкиде ошол доорго барып келгенде эле, мисалы үчүн Бекназар мага өзгөчө баягы образ калтырды да. Мен Бекназардын жанында ат чаап жүрөм да кадимкидей. Сынган кылычта мен кадимкидей жанагы эң даамдуу тамак жегенде мындай оозуңан өзүнчө бир шилекейлер куйулат го. Сынган кылычта менде ошондой бир ощущение болду. Ушундай нерсе бар депчи. Ошол Сынган кылыч жадагаса мен китепке болгон сүйүүм эки эселенгенге себеп болчу. Ошого айтат окшойт да, Сынган кылыч биздин кыргыз тилдүү китептердин мындай атасы депчи. Ошол Сынган кылычты ар бир кыргыз окушу керек деп ойлойм. Болгону тарыхый мындай маалыматтарды анализдебесе кыйыныраак болуп калат. Анткени бул Советтер Союзунун учурунда жазылган үчүн, Советтер Союзунун баягы баары бир таасири астында жазылган китеп. Жана Сынган кылычты жазган автор өзү деле бул китептеги тарыхый окуялар бир аз көркөмдөлгөн жана ошол учурда анча-мынча жери ачык айтылбай калганын эскертет. Ошол учурда мен Сынган кылычты кошумча элге маалымат болсун деп айтып кетейин. Автору менен жолуккан, автору менен маектешкен кишиден угуп калдым. 30% тарыхый чындык бар, 70% кичине таасирленип калган ошол убактагы политикалык бир системадан алгам дейт да. Демек, ошол 30%-тык чындык тарыхты ушунча мындай камтыган болсо да, ушундай китеп пайда болсо, эгер 100% жазылганда бул китепти биз жаздык кылып жатмак экенбиз деп коем да. Ошого окуш керек. Анан бул жерде кыргыз тилинин сөзүн үйрөнүүнүн дагы бир жанаасы бар да, башталгыч. Бул алипе. Кыргыз тилин үйрөнүүнүн алипеси. Андан тышкары саясатты үйрөнөм дегендердин да алипеси да. Үй бүлө маселесинде дагы, мисалы үчүн Бекназарга аталар балдарын алып келип тапшырып атканда айтылган сөзү бул өзү армиядагы бир образды берет да. Эти сеники, сөөгү меники. Эч кандай доом жок. Могу чыныгы эркектин сөзү да. Ушул сөздү кайра-кайра окуш керек.
Биздики кичине бир нерсе дебес дайынчы ата энелер. Эркек чоң сөз айтат эле го. Эркек көчөдө үй бүлөсүн багам деп, мамлекетке салым кошом деп өлүп калса, ал сооп болот. Эркек ошончо жаралган депчи. Айтайын дегеним, сыган кылычты ар бир кыргыз окуш керек деп сунуштайм. Айта берсек, бул шилекейди агыз берет. Ошондой. Андан кийин эми бул жакта эң салмактуу китептерге өтө берели. Сыган кылычтын салмагы кыргыз эли үчүн өтө оор, өтө салмактуу. Эми муну окуш керек. Мугалим Данектен токойду көрөт деген бул китепти мугалимдер окусачы, бул 4 жыл университетте окуганда ушул жука китепке мындай батырып койгон десе да болбойт. Неге десе, 4 жыл окуган университеттеги билим берүү системасы бунун ичинде жок. Бунун ичинде адам, мугалим, өзгөчө мугалим кандай сапаттарга ээ болуш керек? Мугалим кайсыл мамилесинен окуучу кандай таасир алат? Бүт барын реалдуу мындай мугалимдин жашоосуна салып туруп түшүндүрүп койгон да. Ар бир окуядан мугалим өзүн көрөт. Это точно, 100%. Ар бир окуядан мугалим өзүн көрөт жана дароо оңдолууга мажбур болот. Неге десе, бул жерде мугалим катары мындай мугалимди уялта турган мисалдар келтирген да. Ошол учурда мугалим катары мугалимди сыймыктандыра турган бир мисалдар келтирген. Бир учурда кетирген катаңдан уялсаң, бир учурда мугалим катары иштеп атканыңдан ушунчалык сыймыктанып кете турган сонун китеп. Буну албетте түрк агайларыбыздан бизге белек болуп калган да, ошондой. Буну мугалимдерге сунуштайм. Которулган, Которулган, ооба. Андан кийин капаланбадым, мен окуганыма көп жыл болуп кетти. Бир адашпасам ушу капаланманы кыргыз тилине жаңы которгон учурларда устаздын өзүнөн белек алсам керек эле. Мен телерадиодо иштечүмүн ал убакта. Ал убакта дагы мындан да кичинерээк болуп чыккан эле. Ошондо мен адашпасам бир 2-3 жолу эле мындай бош убактымда окугам да. Ушул жердеги бүгүнкү күнгө жана акыркы кыяматка чейин бунун актуалдуулугу кала берсе керек, анткени жашоосуна, ден соолугуна мындай нааразы болгон, налыган адамдардын бардыгына ушул китеп өзү жетиштүү эле. Алар бир жактан курс издеп, анан бирөөдөн окуйт элем деп, анан антип зарылдыгы жок. Отурасыз, бисмилла дейсиз, ачасыз, китептен окуп кете бересиз. Бул жакта Аллах Таала сизге канчалык жакшылык бергенин ушунун ичинен биле аласыз. Анан Аллах Таала ошончо берген жакшылыгындай ордуна эч нерсе деле сурабаган билесиз да. Мындайча айтканда, Аллах Тааланын кудурети, Аллахтын бизге берген жакшылыгы, анан жеке өзүңдө кандай күчтүү жактарың бар. Кандай ушу эми бул буну окуш керек просто. Эми мен айта берсем болбойт. Кичинекей китеп, көрдүңөрбү? Окуш керек. Инстаграмда жаңа курстарга акча төлөгөнчө, да, ушуну эле алып окуйсуз, болду. Иншалла Аллах Таала жүрөгүңүзгө тынчтыкты салат. Анткени жүрөктөгү тынчтык бул адамдын алган билиминен жана түшүнүгүнөн и жашоо образынан көз каранды да. Кээрлер билим алат, бирок түшүнбөйт, ошондуктан жашоо образы жок. Кимдир бирөө билим алат, түшүнөт жана жашоо образын ошого ылайыктайт да. Демек бул китепте билим да бар, жашоо образын да түшүндүрүүчү мисалдар бар жана жашоого алып келүүчү методдор да бар. Эми капаланбай, не грусти, просто аты айтып тургандай эле. Азыркы жашоого эң зарыл болгон китептер. Налыба, китеп оку. Ошондой. Ишкерлер устаз, мен бул китепти окуп атканда каткырып күлүп аттым. Ха деп. Кээ жерде ыйлап аттым. Тып. Ушундай китеп окудуңуз белеби? Жок. Ишкерлер устазы бул Пайгамбар алейхиссаламдын доорунан кийинки эле учурда жашаган ислам аалымы, кээрлер айтат, муштахид деңгээлине да чыккан дейт. Болгондо дагы бул китептеги каарманыбыз Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин окуучусу. Кулдун баласы болгон миллиардер, эми ал убакта миллионер эмес, миллиардерлерди эмне деп атаганын билбейм, бирок бүгүнкү тил менен айтканда бүгүнкү күндүн эң байлардын катарында болгон, десятканын ичинде. Кулдун баласы ошол деңгээлге чыккан. Ал баланын ошондой деңгээлге чыгуусуна себеп атасын жана апасынын тарбиясы эле. Болду. Өзгөчө атасынын тарбиясы укмуш эле. Атасы баласына эмнеге ошондой тарбия берди десе, атасы өзү динди толук карманган инсан эле. Атасы өзү кул эле. Ошол динди толук кармангандын урматына кулчулуктан чыгып, өзүнүн ээсинин кызына үйлөнгөн, болгондо кайнатасы өзү берип койгон. Кол астында иштеген кулду кулчулуктан чыгарып, мен кызым ал деген. Ошондой.
Болгондо дагы ага байлыгынан деле бөлүп берген эмес, кызын эле берген. Кызын берип туруп ошол өзү ошол жашап аткан кепеге эле узатып койгон. Атасы дагы кайнатасы да аябай керемет киши болгон экен да. Ошондо таятасы болуп калат да, карманысынын таятасы ушундай керемет киши болгон экен. Кызын берип атып, өзү бай, бардар киши болсо дагы, кой күйөө балам сынып калбасын деп, эң жөнөкөй той кылып узатып койгон экен, мындай уу кылбай элечи. Бир кой сойло мындай кылыпчы. Атасы да укмуш киши болгон, бир-эки мисалда. Ошол адебине, ыйманына, такыбалыгына баа берген да. Мисалы үчүн ошол Кармановдун атасы, Абдулла Кармановс атасы жүзүм бактарда кызмат кылат да. Бул кул, бул кадимкидей кул, эрки жок адам болгон. Бойго жеткен жигит. Анан ээси Абдулланын таятасы үйгө коноктор келип калып, анан Абдулланын атасына, кызматчысына, кулуна жүзүмдөн үзүп келчи конокторго деп жумшаса, барып жүзүм үзүп келип алдына коет. Алдына коюп, анан жесе ачуу болот, быша элек, кислый болот. Анан чакырат, бас бер, могу быша элек экен, карабайт белең. Бар, башка үзүп кел деп, анан кайра жөнөсө, экинчисин алып келсе дагы быша элек болот. Кислый. Ой, сен кандай билбейсиң кайсынысы пышкан, кайсынысы пышпаган, кайсынысы таттуураак, кайсынысы кислыйраак, мындай билбейсиң десе, мен билбейм дейт. Кантип билбейсиң, ушунча жүзүмдөр өсүп турган мындай чоң алма жүзүм бакта иштеп, кантип билбейсиң десе, мен жеп көргөн эмесмин дейт. Эмнеге жеп көргөн эмессиң? Сиз мага ушул жерди сугарышыма, башкама акы төлөйсүз, ошон үчүн мен курсагым тогузасыз. Бирок жүзүм жегенге мага уруксат берген эмессиз. Мен жай гана сугарам, башкасын кылам, бирок же деп айткан эмессиз. Менде уруксат жок, биринчиден. Экинчиден, мен сизден алган акым дагы жүзүм жеш үчүн эмес. Дейт, ошондо бир тиги жарылат да, ушундай да болот. Анан эртеси кайра чакырып, ушундай окуялар сонун. Бир-эки суроо берип, анан мен сени гана мындай күйөө бала кылгым келет. Болбосо ал өзү ошол шаардын эң байлардын бири болгондо да чиновник болгон, казы болгон киши экен. Мен сени азат кылдым, кызымды сага берем дейт. Ошентип турмуш курушуп, ошолордон Абдулла деген уул төрөлөт, туңгуч уул болсо керек. Ошол Абдулла ошол атанын апасы дагы керемет диндар кыз экени билинип турат да, анткени жаңы эле кулчулуктан чыккан, колдо эч нерсе жок, хан сарайда жашаган кыз кепеде жашап атат. Болгондо дагы налыганы жок да. Шүгүр айтып эле күйөөсүнө мындай итаат кылып тарбиялап жашап атат. Ошондон Абдулла төрөлүп, анан Абдулла кичинекейинен эле Абдулланы тарбиялоодо дагы аябай көп мисалдар бар да. Мисалы үчүн, эгерде Курандан бир сүрө жаттасаң, жаатканга уруксат берем, же болбосо экөөбүз чогуу жааты ойнойбуз деп. Эгерде араб тилин толук үйрөнүп кетсең, бул Абдулла араб эмес, башка элден. Араб тилин толук үйрөнсөң, сен жакшы көргөн жанагы багып аткан атымды сага белек кылам деп, болбосо 6-7 жаш баланы ушинтип шыктандырган, атасы шыктандырып атат да. Эгерде бир сүрө жаттасаң, сууга барып сүзүп келебиз деп, ушундай жада калса баланы шыктандырууда дагы атасы аябай ошол. Бул болбосо почти 1250 жыл мурун. Ошол убакта интеллект ошондой да. Ошондой керемет китеп. Буну окуган адам биринчиден нөлдөн көтөрүлгөнгө себеп болот. Тарбиялык жактан, финансылык жактан, адамгерчилик жактан, берешендик жактан да. Берешендикте Кудай Таала берген киши да бул. Кудай канча берсе да бул бере бергенчи. Ошондой. Абу Хайфанын окуучусу, түздөн түз окуучусу. Ушул ишкерлер сразу. Дизайны кичине жана азыркы мотивациондук китептерге окшош кетет экен, Ооба, буну бир караган адам мындай исламды толук карманган киши карман экенин биле албай калышы мүмкүн. Анткени бuyakta доллар турат да. Бирок ичи толук мындай исламдын өзүн айтып берген, болгондо да исламдагы баю жана байлыкты туура иштетүүнү айтып берген китеп. Ушул жерге жанагы мындай алтынды коюп койсо да жакшы болмок деп ойлойм да, дизайнерчи. Мен деле биринчи көргөндө, бул дагы ушу Американын китеби окшойт. Мен да ошентип ойлоп турмун. Дегем да, ичин окуганда эле кеттиң, чыга албай каласың.
Мен келинчегиме айтып берип аттым да. Күндө кешинде келем, окуган жериме чейин айтып берем. Ал ыйлап атты. Угупчу, угуп эле ыйлап атты. Андайын ал менден уккандан аз келгенсип өзү да бүтүрүп салды, мынчы. Анан Кудайга шүгүр, бунун ичинен дагы балабызга тиешелүү, окуучуларыма тиешелүү анан жерлерин алып берип атабыз. Бул жерде негизи чоң адамдарга дагы көп маселелер бар. Ошол учурда балдарга да тиешелүү кылып, жалпак тилге алып түшүп түшүндүрсө болот. Ишкерлер устаз. Ошондо бул Өзбекстанда эң көп сатылган китептердин катарына кирип калган Өзбекстанда. Ошондой. Дагы эмнени айтабыз? Болду. Пайгамбарыбыздын өмүр баяны бул мен өзү Пайгамбарыбыздын өмүр баянын адашпасам ушул 3-чү вариант эмес, балким 3-чү авторда. 3-чү автор, астагфирулла. 3-чү автордагы автордун жазуусундагы китепте мен Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянында бир нерсени издей берем да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ар бир кырдаалга кандай жооп кылыш керек үлгүсүн берген да. А бирок Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баю жазылган китептерде ар бир кырдаалга берилген чечим эмес, үстүртөн эле. Мындай үстүртөн эле мындай өтүп кеткен да, мындай көркөм чыгарма сыяктуудай болуп калган. Эми капа болбойт деп ойлойм. Бул китепте ар бир кырдаалга жараша жооп кошо жазылган. Даже кайсыл жерде болгон ар бир картасынан бери берилген да. Билесиздер, Мыктай Карсармин устаз өзү буну адашпасам бир 10 жылдан ашык изилденип жүрүп, Арабияга бир нече жолу каттап жүрүп да. Мыктай устаз өз айтмакчы анча-мынча тиги ал жактагы милиционерлер менен талашып калып, бирде жана апарып камап да коюптур. Анан Кудай Тааланын керемети, камап бирок ишин култабаптыр. Анан акырын чыкса эч ким чыкпаптыр, чыгып кете бериптирчи. Ушундай керемет окуялар менен жазылган китеп да. Ошондо ушул китепте биз Мыктай устаз менен да буну окуучулар менен, шагирттер менен баштап, бирок бүтүрө албадык эле, но өз алдынча биз бул китепти карап турабыз да. Айтайын дегеним, бардык китептердин башы Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баяны өзү. Мен дайыма айтам, ата-энелер тигиден сурайт, мындан сурайт, баланын аң сезими, анан психология, ля-ля-ля тарале деп сурайт да. Жөн эле Пайгамбарыбыздын өмүр баянын үйрөнө берсеңер, илебой чечимиңерге жооп чыгат. Болгон Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баянын үйрөнгөндө ушул жазган устаздардын баягы Пайгамбарыбыздын өмүр баянын кандай деңгээлде бере алды, ошого да кичине көз салып койгул. Анткени китепти окуп атканда ар бир кырдаалга Пайгамбарыбыздын кандай чечим бергенин кошо мисал кылып жазган өмүр баянда жеңил да. Анын үстүртөнүнө берилгени мындай окуя катары эле берилет. Жок, бизге реалдуу проблемага чечимди бере турган үлгү бул Пайгамбарыбыз эле да. Мыктай устаз ошону бергенге толук аракет кылган, ошон үчүн калың чыккан да. Болбосо Пайгамбарыбыз алейхиссалам өмүр баяны жука-жука чыгып калат, бул калың. Ошого ушул китеп Пайгамбарыбыз алейхиссаламдын өмүр баяны Мыктай устаздын баягы изилденүүсүндө, анын үстүнө буга Чоң устаз өзү текшерип, окугула деп сунуштаган китеп. Чоң устаз өзү редакциясына киришип, башка кылып, ошондон ушул китеп бардык китептердин атаманы ушул. Албетте Аллах Тааланын Курани Кариминен кийин албетте ошол. Эң сонун. Адамдардын жашоосунда ушундай бир китептер болот да. Мисалы, бир китеп мен окуумду токтотуп, кийин улантканга себеп болгон да. Сизде да ушундай бир китептер барбы? Жашооңузду буруп жиберген бир башка Ишкерлер устазы. Ишкерлер устазы мен өзү миллионер болушту мындай. Адамдар миллионер болом дейт го көп жүрүп. Мен ошону каалабайт элем да. Мен өзүнө ток мындай жегиз келгенди жей алган, кийгиз келгенди кий алган да, өзүнө ток. Өтө деле миллион, миллиардка көптөр умтулбайт болчумун, оюмда деле жок. Бирок Ишкерлер устазын окугандан кийин, мен миллионер болушум керек экен деп койдум. Неге десе, Аллах Таала бай адам боло турган жөндөмдөрдү берет экен. Жана ал жөндөмдөрдүн өзүнүн аталыштары бар. Мисалы үчүн эрктүүлүк, туруктуулук, туруктуу билим алуу адаты, да коркпостук, тайманбастык, риск башка бардыгына. Анан адамдар менен оңой тил табыша билүү, чөйрө түзө билүү, команда түзө билүү, лидер боло билүү, ээрчите билүү, ынандыра билүү да. Ушундай сапаттарга ээ адамдар бай болуусу жеңил экен. Кудайга шүгүр, ушул сапаттар бизде бар экенин сезип, анан эмнеге биз анда байып, ушу Абдулла устазыбыздай ушу берешен болбойбуз. Абдулла устаздай берешен болбойбуз деп, эми Кудай Таала берсе, ушул Кудай берген жөндөмдөрдү иштетип, балким миллионер болорбуз, балким билбейм, эми алдыдагы. Ушул менин оюмду өзгөрткөн да. Менде чынында мындай өтө миллионер болуш жок эле, чынында. Жөн эле өзүнө ток,
эл катары Жетиштүү болсо, да, жетиштүү болсо. Жок, мындан кийин оюм такыр өзгөрүп, аракетим башка, керек болсо биякта лидерских качествоны пайда кылууда, кол астындагыларга мамиле кылууда, аларга кам көрүүдө аябай жакшы үлгүлөр бар. Анткени бул үлгүлөрдүн баардыгы пайгамбарыбыз алейхисалам сүннөтүнөн келген да. Ошондой. Ушул китеп. Эментип суроо бергим келип атат да. Сингапурга барып келдиңиздер, изилденип, мугалимдерди окутуп атасыздар. Бизде мугалимдердин эң чоң бир айырмачылыктары эмнеде экен, мисалы билим жаатындачы? Бул мамлекеттик деңгээлдеги иш алып баруу, албетте. Мисалы үчүн Сингапурда мугалимдик кесипке мектептеги эң тартиптүү жана эң жакшы окугандар тапшырат экен. Тагыраак ошолор мугалимдик оку деп сунуштайт экен. Да. Эми алтын дей албайбыз, балким эң тартиби жакшы, адеби тартиби жакшы жүрүнүп туруп, анан эң жакшы окуган окуучулардан мугалимдик кесипке оку деп өздөрү сунуштайт экен. Бул мамлекеттик бир идеяга айланып калыптыр. Бизде көбүнчө тетиризи. Бул чоң айырма ошол. Экинчиси, ал жакта мугалимдерди университеттен окуп бүткөндөн кийин министерствонун астында дагы лидерлик качествону пайда кылууга курстан окутат экен. Лидерский качество. Анткени мугалим бул ээрчитүүчү да, ээрчитүүчү. Ким ээрчите алат десе, лидерлик жанагы сапаттарга ээ болгон адам. Андан тышкары ар бир мугалимди билим берүү министри өзү алат экен. Жумушка. Мектеп өзү ала албайт экен. Билим берүү министри өзү алат экен, болгондо да бир эле жылга алат экен жумушка. Договор бир эле жылга. Неге десе, бир жыл ичинде мугалимдик мындай сапаты барбы, мугалимдик жөндөмдөрү барбы, окуучулар менен иштешип, көрүп, баары толук практикалай элек болчу да, көрүп, далилдей алса, андан 5 жылга түзөт экен. Ушундай бир системасын коюлуптур да. Анан ал өлкөлөрдө мугалимдик кесип кадимкидей мындай идеологиялык жактан көтөрүлүп калыптыр да. Мугалим болсо вау деп. Бизде мисалы үчүн кимдерди вау дейт? Бизде бизнесмендерди вау дейт. Да, саясатчылар деле азыр вау дебей калды. Эми азыркы өлкө башчыбыздан кийин кичине саясатчыларды жакшы көрүп баштап атабыз. Анткени чындап кызмат кылып атканын көрүп атабыз да. Мурункулар деле кызмат кылган колунан келишинче, бирок азыркы бийлик жакшыраак кызмат кылганы билинип атат чынында. Бүгүнкү күндө бизде чынында жакшы акча тапкандарга эл кадимкидей мындай жакшы көз карашта болот. Чынында. Сингапурда мугалим кесип ээлерине ошондой көз караш экен да. Анан врачтарга. Демек, бул эмнени түшүндүрүп атат десе, өсө турган, өнүгө турган эл эки эле нерседе күчтүү болсо, өсөт, өнүгөт. Билим жана ден соолук. Демек, ал идеяны алар уже элге сиңдирип саптыр да. Врачтарды аябай колдошот, эл дагы, мамлекет дагы. Анан мугалимдерди эл да, мамлекет да жакшы көрөт экен. Биз ушул нерселерден бир аз мындай айырмаланат экенбиз да. Буну бирок жолго койсо болот. Бирок бизде алардан да күчтүү нерсе бар. Ошондуктан биз эгерде ушул системаны эле туура коюп туруп, ошону эле иш алып бара турган болсок, Сингапурдан тез эле алдыга чыгып кетиш мүмкүн. Бизде эмне өзгөчөлүк бар десе, бизде ыйманга журулушкан динибиз бар. Тагыраагы ыйманды бизге сиңирип берген Аллахтын туура дини бар. Сингапурда малайзиттер мусулман динин карманганы менен малайзиттер 15% түзөт экен. Өздөрү буддист, атеист ушундай эле экен. Но биздин элге эле окшош. Дерлик 6 миллионго жакын эл да, элдин саны. Бирок мамлекеттик ресурстары бизге такыр жетпейт. Талас жерибиздин жарымынча, 7000 километр чарчы. Таластын жарымынча жерге дерлик 7 миллионго жакын эл жашап батат экен. Пробка жок. Чынында пробка жок. Эмнеге десе, же адамдар келип жер астына кирип кетет экен, жер үстүнөн өтөт экен. Подземный жолдор, надземный машиналардагы пробка болуп атса, кичине акча төлөй койсоң, туннелдерге кирип туруп эле шаарды кесип өткөсөң болот экен. Ушунчалык өнүккөн. Мен айтып калдым, акылый жактан пикке чыгып калган окшойт. Мындан дальше кайка барат билбейм аны. Чынында акыл жетпейт да. Бирок ыйман жактан Кудайга шүр биз аябай алдыда экенбиз. Демек, ыйман источник да, адам катары сакталып калган источник ыйман. Ушуга эле туура системаларды коюп койсок, мындай өзүбүзгө ылайыктап. Да, бирок Сингапурду копиялаганга болбойт. Анткени бизде эң чоң ката ушул да. Кайсы бир өлкөлөрдүн өнүгүү шаблонун алат дагы алып келип туруп бизге коюп салат. Эч эметпей эле ошону эле коюп салат. Бул жерде эмнелерге көңүл буруш керек десе, ошол биздин кыргыз элдин биринчи кезекте када салт, үрп адат, анан биздин өзүбүздүн түшүнүктөр, анан характер, обязательно. Биздин характер жесткий.
бизге пити десең мындай болбойт да. Десең бизде ушул туура тарбияга жакыныраак. Анткени каныбыз бизде ушуга ылайыкталган да, мындай биз жоокер элбиз баары бир. Ошого мен окуучулар менен иштешүүдө деле бизде өзбек улутунда балдар да көп окуйт да. Өзбек балдарга сабак бергенде жумшак сүйлөсөң аябай сонун сиңирет. Кыргыз балдарга жумшак сүйлөсөң минерде да эртеси. Бирок урушпайсың, но олуттуу мамиле жасайсың. Урушпайсың, кыйкырбайсың, бирок олуттуу, серьезный. Кыргыздын балдары мыкты түшүнөт. Анткени биз ушундай элбиз да. Ошого кайсыл өнүккөн өлкөнүн билим берүүсүн алабызбы, саламат сактоо системасын өзүбүзгө алгыбыз келеби, айырмасы жок. Өзүбүздүн элдин ушундай критерийлерин карап туруп кайра жасап чыгыш керек. Но шаблону бар, бирок жасап чыкмайынча бизге түшпөйт. Toyotага Honda'ныкы түшпөйт дегендей эле да, кайра жасап чыгыш керек. Ошондо жакшы нерселерди сунуштай алсак керек деп ойлойм. Эң сонун. Анан англис тили боюнча дагы айтсаңыз курстар жөнүндө. Окутуп атасыздар го? Негизи бизде тил курстарынан азырынча ушу англис тили менен чыкканбыз. Биринчи азыр орус тилин жаңы эле коштук. Англис тили курсун иштеп чыгууда программанын основасын өзүбүз түзгөнбүз. Бизде ушундай бир жөндөм пайда болгон, мындай окутуу программаларын түзө билүү. Мисалы үчүн Атышбот тренингинин программасында өзүбүз түзгөнбүз, мугалимдерди окутуу программасында өзүбүз түзгөнбүз. Мен өзүм тил жагына келгенде жөндөмүм аябай алсыз. Англис тилин мен өзүм окутпайм, бизде мугалимдер окутат. Бирок программанын өзүн адам канткенде тилди оңой үйрөнөт. Аны тилдин оор же жеңилдигин карайсың. Анан ошол тилди үйрөнүүчү окуучу чоң адамбы же мугалимби, алардын кабыл алуу деңгээлин, интеллектин, табиятын, жашаган ордуунда социалдык абалын карап туруп, алардыга сиңимдүүрөөк боло тургандай кандай бериш керек. Ошону карап туруп, ошого жашап программа түзүлөт да. Анан албетте программада негизинен практика каралыш керек. Бизде билим берүү тармагыбызда эми билим берүү министри менден капа болуп калат го, билбейм. Бирок чындык, факт есть, факт остается. 8 жыл англис тили мектепте окуйт, бирок 11-класстагы бала менен англисче сүйлөшсөң эч нерсе билбейт. Маде, фазе, празе, систе, анан I love you деген сөздү билет, башка эч нерсе билбейт. Неге десе, программа туура эмес түзүлгөн. Капа болбойсуңар деп ойлойм. Программа практикага коюш керек эле. Жашоо сүйлөшүүнү талап кылат. Грамматиканы сүйлөшкөн адам оңой үйрөнүп алат. Ошондой. Ошого биз англис тилинде программада 80% практика, бала сүйлөшүп кетүүгө багытталган программа. 20% ошол 80% практикалап атканын туура сүйлөш үчүн грамматикасы берилет. 80 практика, 20% грамматика. Мектепте бизде 99% грамматика, 1% практика. Ошол эле да, ошого практикага биз көбүрөөк басым койгон үчүн бир айда балдар өзүнүн жашоосуна, чөйрөсүнө тиешелүү нерселерди англисче айтып калып атат да. Мен атым мындай, апам, атам бул, менин буюмдарым бул, менин китептерим бул, менин комнатам. Ушуну толук кандуу англис тилинде бир айда айтып калуу окуучу балага бул өтө чоң жетишкендик да, 8 жыл үйрөнө албаган бир айда. 3 айда кадимкидей эле мындай образын айтканда, эгерде турист күтө турган болсо, англис тилдүү турист келип калса, ал менен баарлашып, Кыргызстан жөнүндө айтып, ал акыбал сурашып, мындай эркин баарлаша алып турган уровеньге чыгып калат. Албетте академик болуп калбайт, но ушунун деңгээлге чыгат 3 айда. Ушундай негизде окутуп атабыз. Бирок тил үйрөнгөндө мисалы мындай го, 3 айда үйрөндүң, андан кийин сиздердин курска барбай калды. Анан ошондой учурларда эмне кыласыздар? Мисалы кайра эле кыргыздарга аралашып, англис тилин практика жанында сүйлөшө турган эч ким жок болуп калды. Машалла, Аллах ыраазы болсун. Караңыз, биздин окуу жайдын эң негизги фундаменталдык стундарынын бири, талаптарынын бири, бизге окуткан окуучулар сөзсүз түрдө апалар менен кошо окууга милдеттендирилет. Бул кандай ишке ашат десе, биз биринчи кезекте англис тилин окуйбу, орус тилин окуйбу, Атышбот тренинг окуйбу, айырмасы жок. Бул курстар, англис тил, орус тил, Атышбол курстар окуучулардын программасы. Ушуларга ата-эне баламды окутам десе, ата-энелерди биринчи биз 1 жумалык курстан өткөзөбүз. Мисалы үчүн, ногу айда баштала турган эртең башталат. Эртең ата-энелерге башталат. Ата-энелерге балдар эмнеге билимге жакшы кызыкпай атат бүгүнкү күндө? Жана эмне кылсак билимге кызыктыра алабыз. Балдар кайсыл жөндөмдөрдүн нээси болот өзү, жана ал жөндөмдөрдү кантип аныкташ керек, жана анықталган жөндөмдү кантип өрчүтүш керек.
да. Бала менен кантип туура мамиле кылыш керек, отношения, да. Баланы кантип туруктуу шыктандырыш керек. Бир эле жолу вау, давай эмес, туруктуу, стабильно шыктандыруунун жолдору. Баланын максатын туура коюп берүү. Анан бардыгынын мындай түйүнөн, фундаментинен бекем кармап туруу, Аллахты туура таанытуу, ыйманына туура кам көрүү. Ушул темаларды ата-энелерди бир жумалык 6 күндүк сабактан өткөрүп туруп, анан 6-чы күнү ата-энелерден сөз алабыз. Балдар менен биз айткан, биз үйрөткөн билимдин негизинде мамиле кыласыздар мындан ары. Мен мындан ары балама ушундай мамиле кылууга сөз берем деп сөзүн алабыз. Анан алар сөз бергенден ошондой мамиле кылып баштайт. Өзү ошондой мамиле кылган жеңил экен да көрүшөт. Анткени биринчи сабактан эле агай сиз айткандай мамиле кылсам, балдарым кадимкидей эле иш кылып баштады го дейт. Анткени оңой эле өзү самом деле. Ошентип ата-энелерге сабак бергенден анан окуучулар менен чогуу курстарга киргенде апасы жанында кошо окуйт. Мисалы үчүн артикуляциялык өнүүлөр жасайбыз. О, жак, тил, эрин апалар кошо жасайт. Мени тез иштетүүгө багытталган көндүгүүлөр менен машыгабыз. Кээде апаңар менен жарышкылачы дейбиз да. Англис тилинде апаң менен могу сөздү диалог кыл. Апам мен сени аябай жакшы көрөм деп сен апаңа англисче айт. Апаң, балам мен сени аябай жакшы көрөм деп сиз айтасыз. Мугалим ушуну диалог кылдыртат. Онлайндан эле. Кана окуучум, сен апаңа айт, апаң сага айтсын. Здесь идет диалог. Анын үстүнө апалар менен чогуу окуганда анан дагы бир плюсу бизде бир төлөм менен үй бүлөнүн баары окуй берет да. Бир үй бүлө бир эле төлөм, ар бир балага өз-өзүнчө эмес. Бардыгы окуганда бир сабакта мисалы үчүн айталы, бир 10-15 диалогтук негизде практикалык жана билим берилген болсо, ошонун бир сүйлөмүн апасы эстеп калат, бир сүйлөмүн баласы эстеп калат. Монтип атып эле жашоодо кайра колдонот. Апа, жанагы эмне деди эле десе, апасы, сен эмне деди эле мындан сурайт түшүнтүп эле. Мисалы үчүн менин балам 3 жаш, ошо менин баламды окуткан мугалимде биз жумушка алып, анткени табияттан мугалимдик сапаты бар экен. Окутканбыз. Балам 2 жаштан баштап англисчеге үйрөнүп баштады, параллельно. Анткени 2 жашта кыргызча так сүйлөп калган болчу. Ошондой. Балам азыркыга чейин апасы менен англисче күнүмдүк сөздөрдү сүйлөй берет. Мисалы үчүн бир нерсени көрсө, англисчесин айтат, кыргызчасын айтып коёт. Ошондой да. Бирде биз сарчы элекке салганы бардык. Бирде эмес, кечегиде бир 2 ай мурунбу, эрте жайда бардык. Барсак англичандар, Африкадан келиптир, ошол Европа тараптан бир 16 өлкөдөн бириккен чоң команда эс алып жүрүптүр. Как раз чогуу барып калдык бир жанагы мейманканага. Анан кичине келинчегим баарлашып калды, анткени келинчегим балама үйрөнүп калган. Мен жанында турам, мен өзү тилге анча жөндөм жок. Неге? Билбейм, чын айтсам. Мага лучше бир мыкты билген котормочу болсо, акча төлөп берсе, мага которсо. Мен мектепте жалаң 5-ке окуганым менен орус тили, англис тилинен 4-кө окудум. Болгондо да араң. Ар бир адам тууса жөндөмү бар да, мисалы үчүн чубастасы айтар эле да, мен мык кага албайм дейт эле да. Мык кага албайм дейт эле. Мен деле мык кага алам, бирок кыйшык кирет да. Мен элементарный жөнөкөй эле рейкаларды араласам, ушу 5-5 рейканы араласам деле, же мындай болот, же мындай болот. Мондай түп-түз аралай албайм. Просто ушундай окшойт да эми, да. Ар тараптуу жөндөм болсо жакшы, но башка жөндөмдөр деле жетиштүү эле. Ушул сыяктуу да, ушу тилге да жөндөм азыраак чынын да. Үйрөнсөм деле мындай колдоно албайм башка. Ошентип сарчы электе жүрөбүз. Сүйлөшүп калды. Да, сүйлөшүп атат. Балам ошону түшүнүп атат. Бир астайын өздөрүнчө сүйлөшүп калды. Балам бизге которуп атат. Ата, могулар машина жөнүндө сүйлөшүп атат, дейт. Анан апасы айтат, ооба машинаны ачып берейинби, жабайынбы деп сүйлөшүп атат, дейт. 3 жаштагы бала демек үйрөнүп атат. Айтайын дегеним, эне менен бала чогуу окусачы, бардык билим дээрлик 90% дээрлик 90% сиңимдүү болот. Неге десе, баланын өнүгүүсү, бала өсүүсүнүн булагы бул эне да. Аллах Таала атаны бала тарбиялоочу кылган эмес, энени бала тарбиялоочу кылган. Эне баланы тарбиялоо үчүн эне шарттарга ээ болуш керек. Биринчи кезекте маанайы жакшы болуш керек. Экинчи кезекте курсагы ток, кийими бүтүн, жашаган жери кышкызы жылуу, жайында салкын да, по максимум да. Анан ошол окутууга багытталган куралдары, бунун баардыгын эркек көчөдө жүрүп иштеп каржылайт. Эне баланы жасайт, адам кылып.
Анын үстүнө Аллах Тааланын энеге салган табият бөлөк, эркекке салган табият бөлөк. Кандай гана мээримдүү ата болбосун, жасалма эле кылып аткан болбосо, 1-2 саатта бала менен иштештен тажайт, өзүнүн баласы менен. Бул табият ушундай. Мен өзүм мугалим болгону менен, өзүм балам менен 2 саат жүрсөм, апасына эртерээк апарганга шашам. Ушундай да, анткени эркектин табияты ушул. Сизде эле ошо. Да. Апасычы, апа 24 саат тажабайт. 24 саат өмүр бою тажабайт. Анткени Аллах Таала ошону табиятты энеге берип койгон просто. Ошон үчүн энелер мындай чычалабай эле, жаман көрбөй эле, биз неге иштебешибиз керек дебей эле, ушу бала менен иштегенин иштеп билиш керек. Эң жакшысы күйөөсүнө жакшы мамиле кылып кызмат кылса, ошо күйөө деле айлык төлөп берет. Мисалы үчүн мен келинчегиме айлык төлөп берем. Кадимкидей эле, сен айлыгың каалаганыңа иштет. Мен сурабайм. Каалаган шоколад алып же, кача шоколад жетиштүү. Но каалаганыңды бил, ошондой да, ошондой. Эң сонун. Азыр эми китепке өтсөк кайра. Мисалы китеп окууда бир ыкмаларды колдоносузбу тез окуп бүтүрүш үчүн? Сизде убакыт деле аз болсо керек негизи. Жок, негизи бизге азыр окуу жайды биз онлайнга өткөзгөнбүз да. Онлайнга өткөзгөнүбүз үчүн убакыт мурунку караганда кенен болуп калды. Мындайча айтканда эффектүүдөрөөк иштөө жолдорун дайым карайбыз да. Негизи мен биринчи китеп окуудагы тез окуу жана оңой түшүнүүнү кичине изилдеп карап көргөндө, сен окуй турган китептин ичиндеги маалыматка сен канчалык ээсиң. Ошону мен байкагандай болдум да. Анткени жана 3 жаштайын кеч деген китепти бир барактап көрдүм эле. Ошол жердеги темаларды окуйм. Анан ошол теманын негизинде кандай маалымат берилген, мем автоматтуу түрдө чыгарып атат да. Бирок окуй элекмин, теманы окуйм, бирок берилген маалыматты окуй элекмин. Анан өзүмө мындай окуйнчу, мен оюм, акылым берип аткан нерселер бар бекен, жок бекен десем, дээрлик в точь чыгат да. Анан хотя 3 жаштайын кеч китебинде кээ бир темалар менде жок экен, мындай билимимде жок экен, базада жок экен, но көпчүлүгү бар экен. Анан кийин мен оюма келип калды. Темасын окуп, акыл кандайдыр бир нерселерди берип атса, демек сен тез окуганга жеңил болот экен. Ошого адам мындай туруктуу билим ала берсе, кийинки жаңы окуй турган китептериңди тез окууга мүмкүнчүлүк боло берет экен. Анткени база бар. Баары китептер өзү мындай караганда көп китеп болгон, мындай чогулсаң өзү аз эле маалымат. Менде бала тарбиялоо көп эмес, 6 күндүк сабакта өзү жетиштүү эле да, ушул сыяктуу. Ошого ошол нерселерди эске алам. Туруктуу билим аласың, окуй турган китебиң жеңил боло берет. Анткени ал жакта ар бирин окушуң зарыл эмес да. Китебин түп ачасың, темасын окусуң, биринчи абзацын окуйсуң, всё, сен ойлогондой текст, сен ойлогондой маалымат. Кийинки өтүп кетсең болот десе, менимче болот. Эми башкалар билбейм эмне кылат ушундай. Эң сонун. Азыр биздин көрүүчүлөргө мындан тышкарыда бир 5 китеп сунуштап өтсөңүз окуй турган. Негизи мен китеп тандоодо негизинен бала тарбиялоого багытталган китеп тандаганыма туура келет. Анткени ушул максатыма, ишиме, проблемаларыма ылайыктуу. Коом деле муктаж го дейм. Да. Негизинен түрк агайлардын, педагог түрк агайлардын исламды карманган таризде китеп жазылган болсо, ошол агайлардын кыргызчаланган китептерин окуганды мен сунуштайт элем. Тилекке каршы биздин жанагыда аябай бала тарбиялоого багытталган күчтүү реалдуу проблемаларды чечүүгө багытталган китептер аз да, өтө аз. Ошондуктан мен түрк агайлардын китептерин көбүрөөк окуйм. Болгондо исламды толук карманган түрк агайларды. Китебинен дароо эле билинет да. Аягын барып туруп акыйдага, исламга байлап туруп чечим берет да. Ошондой. Эми аталыштарына мен көп деле мындай токтоло албайм, анткени менде бир дагы жана бар, алсыздык. Китептердин авторлорунун аттарын, китептердин аттарын унутуп коюу бир жанагым бар да. Ошого бала тарбиялоо боюнча түрк агайлардын кыргызчаланган варианты. Эгерде бизнес жаатында болсо, ишкерлер устазы бул башталгычка, ушул башталгычка мусулман катары. Анан улантып кетүү, билбейм кайсыл китептерди окуш керек, чынын айтсам. Анан дагы кайсы? Тарыхка кирем десе сынган кылычтан баштаса болот деп ойлойм. Манас атабыздын үчүлтигин окугула, Манас эпосунун ушундай. Андан тышкары, албетте, бардыгын түйүн кармай турган Куран. Куран эми арабча билбесек, кыргызча маанилерин окусак деле мүмкүнчүлүгүбүз жеткени ошол, жана ал үчүндө сооп ала беребиз. И Пайгамбар алейхиссалам өмүр баян. Ушул темаларда китеп окууну мен сунуштайм. Эми
биздин сиздердин көрүүчүңүздөр ата энелер болсо адам катары өнүгүүгө, жакшы кулк мүнөз ээси болууга багытталган Куран, Пайгамбарыбыз алейхисалам өмүр баяны жана аалымдардын өмүр баяндары да, сахабалардын өмүр баяндары. Авторун билбейм ким экенин, Аалым тарбиялаган эне деген китеп, энелер үчүн да. Аалым тарбиялаган эне, энелер үчүн. Ушул китептер. Мугалимдер үчүн мугалим денектен токойду көрөт. Кайра эле ушул мен болушунча бияка эң мындай мыкты жазылгандарын алып келген үчүн ушул китептерди деле сунуштамакмын. Инсан. Эми биздин көрүүчүлөр баягы статистиканы карап турабыз да. Карап турганда 20 жашка чейинки дээрлик бизде эч ким көрбөйт. 20 жаштан 65 плюс деген көрсөтөт. Улуумун көрөт да бизде көбүнчө. Бала чакалуу, токтолуп калган. 35тен 45 жашка чейин аябай көп көрүшөт экен да бизде статистика боюнча. Андыктан баарына бир керектүү маалыматтарды бердиңиз го дейм. Анан сиз жөнүндө китеп жазылса, мисалы, аталышы кандай болмок? Негизи мен жөнүндө китеп жазылат деп мындай оюмда жүрөт. Бирок аны ким жазат билбейм. Адатта көз өткөндөн жазылат го мындай иштер ашат. Билбейм аталышы кандай болот чынында. Балким Калпакчан агай дейттер. Мени Калпакчан агай деп көп тааныйт да. Атымды эстешпейт экен. Бар Калпакчан агайдан окуп келгиле дейт экен. Ошо кээде окуучулар ата энелер мага айтып калат да, агай сизди Калпакчан агай деп жөнөттү эжекелер депчи. Балким Калпакчан агай дейттер, балким билбейм. Же болбосо диплому жок агай дейттер. Ошондой. Билбейм аталышы кандай болот. Ошо жазган киши өзү коет деп ойлойм. Бирок баягы негизи жазылса деген ой болгону менен кээ бир учурда жазылбай калган деле жакшы деп да ойлоп коем кээдечи. Анткени жазылса кантип жазылат, ошол жазылган нерсенин арасында мындай билбейм, эми туура эмес болуп калса деп да, мен жөнүндө эмес, балким элге сунуштап аткан. Анын үстүнө биздин өмүр баяныбыз канчалык күлгүлүү болбосун, баары толук болбойт. Бул аныкы, анткени биз адамбыз, биз адашуучубуз, биз кемчиликтүүбүз. Ошого билбейм, жазбай эле койгон жакшы. Жакшы. Урмат байке, рахмат ушундай алтындай убактыңызды бөлүп бергениңизге. Биздин көрүүчүлөр үчүн, катталуучулар үчүн сиз менен убакыттын өткөнү билинбейт экен. Азыр карасак билинбей убакыт өтүп кетиптир. Биздин көрүүчүлөргө пайдалуу болду деген ойдобуз. Биздин көрүүчүлөр бөлүшүп коңуздар, сиздердин бөлүшүп, ошол бир кнопканы басып коңуздар биз үчүн аябай чоң күч кубат болот. Андыктан колдоп өтүңүздөр, бизде да сиздердин ишиңиздерге ийгиликтерди каалайбыз. Аябай сонун долбоорлорду, аябай сонун окууларды баштапсыздар. Биздин ойлойм, көрүүчүлөрүбүз дагы окугулары келип баштады болуш керек. Буйруса байланышта болуп, балким өзүбүз да бир окуганга убакыт таап барганга аракет жасайбыз. Сиздерге терең ыраазычылык. Азыр биздин көрүүчүлөргө кайрылып өтсөңүз болот. Дагы бир жолу Аллах ыраазы болсун. Биздин мындай жупуну эмгегибизди баалап, көрүп, чакырып, мындай элге сунуштап атканыңыздарга, анткени бул чынында азыркы тил менен айтканда биздин элге таанылуубузга, реклама болуубузга себеп болуп атасыздар. Болбосо сиздерге эч кандай акы төлөнбөсө деле да. Бул өтө чоң мээнет. Күнүн ысыгында башка. Урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу ата энелер, ушул каналга жазылыңыздар. Ушул каналды тууган туушкандар менен, тааныш билиштер менен, коло кошуналар менен, аяштар менен бөлүшүңүздөр. Анткени бул каналдан бизге чакырык түшкөндө канал тууралуу бир аз карадык. Демек бул жакта адамга пайда гана бере турган интервьюлар, адамдардын жашоосуна мындай кереги тие турган гана маалыматтар айтылаарына көзүбүз жетип, анан келип олтурабыз. Андыктан маалымат талаасында, маалымат алуу талаасында адам эгерде өзүн пайдалуу маалымат берүүчүлөр менен байлабаса, ал адам сөзсүз түрдө пайдасыз маалымат берүүчүлөр менен байланат. Бүгүнкү күндө деле блогерлер экиге бөлүнөт. Элдин пайдасын иштеген блогерлер, анан өзүнүн ушу чөнтөгүнө акча түшүш үчүн эптеп нерсе чыгарган блогерлер. Эми бул жигиттер элге пайда болсун, элге кошумча билим болсун, өнүгүүсүнө, өсүүсүнө, жакшыруусуна, баюусуна
салым болсун деп атайын мээнет кылышып атат. Мен билишимче силерге эч ким деле акча төлөбөйт. Жок. Эч ким деле акча төлөбөйт. Ошондой. Ошо эл үчүн кылып атканы көрүнүп турат. Сиздерге сунушум ушул каналды башкалар менен бөлүшүңүздөр, ушул каналды жайылтыңыздар. Аллах Таала бул дүйнөдө акыретте баарыбызды бактылуу кылсын. Аллахтан биз ыраазыбыз, Аллах бизди ыраазы кылат деп үмүт кылабыз. Эң сонун баарыңыздарга жакшы китептерди окуп жүрүүнү сунуштайбыз. Китепкөй өлкө Кыргызстан бололу, өнүккөн өлкө бололу, баардыгыбыз биргеликте ошого аракет жасай берели. Аллах ыраазы болсун.